Салам достор. Трасвалиттин ичинде бул жерде бир сайт аркылуу майнингдетип акчабызды иштесек болот экен. Ал үчүн бизге бир какой-то бир цент долларлык БНБ монетасы керек болот. Себеби биз коннектинг жасайбыз да. Эми мына браузерге киребиз жана бул жерге вставить этип ошол ссылканы коюп поиск кылабыз. Мынакей сайтка кирип атат азыр. Бул жерде Trust Mining, бул жерде Get Start деген басабыз. Get Start басабыз жана бул жерден коннектинг жасайбыз. Коннектинг жасап, мына Accept деген басабыз. Мен сетти алмаштырганды унутуп калыпмын. Бул жерден мына 3 точканы басып, Ethereum дегенди Smart Chain'га алмаштырып алабыз. Smart Chain'га алмаштырып алгандан кийин анан биз кайрадан бул жерде коннектинг жасайбыз. Accept басабыз. Вызов Smart Contract дейт. Бул жерден 0,4 цент долларлык БНБ алат. Бул подтвердить дегенди басабыз. Бул жака ошо Trustwallet'ке кирген кодду коебуз, пин кодду. Андан кийин бул жерде Accept'ти басып алгандан кийин ичине кирет. Майнингдин ичине кирет негизи бул жакта. Эми бул жерден биз азыр ваучерди бастык. Ваучерди басканда 1 сааттык уже майнинг жүрүп атат. Мына аккаунт дегенди басабыз. Дароо эле бул жактан прибыль бербейт. Ошондуктан биз буну күтөбүз. 1-2 саатка күтөбүз. 1-2 саатка күтүп, андан кийин бул жерден чыгарабыз. Азыр күтөбүз, майнинг иштеп атат. Бир азыр кошелекко USDT Web 20 которгом. Азыр болсо эми ушул USDT бизге карап майнинг иштейт да. Майнингге кайрадан киребиз. Кайрадан кирип бир сыйра текшерип коелу, майнинг иштеп атабы, иштебей атабы. Бул жерде биздин кошелегибиз турат. Аккаунт деген жерде азырынча эч кандай бизге майнинг иштетиле эле экен. Күтөбүз. Арадан бир канча убакыт өттү достор. Азыр болсо биздин майнинг иштедиби, канча прибыль топтоду биргеликте көрөбүз. Ал үчүн биз аккаунтингге киребиз жана бул жерден 0,12 БНБ деп турат. Бул баскычты басабыз. Ал дегенди басабыз. 12 БНБбиз 0,12 цент доллар болот экен. Бул сарыны басабыз. Мына ушинтип акчабызды алып турабыз иштеп. Азыр болсо кошелекту текшерели. Мына жака түшүш керек өзү. Азыр бир аз күтө турабыз. Мынакей достор, бул БНБнын үстүнө кошулуп калыптыр балансыбыз.